Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул көрсөтүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышта биз сырдык сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Даярсызбы? Кеттик. Сырдык сөздөр деген эмне? Бул адамдын ички сезимин, эмоциясын билдирген сөздөр. Мисалы, көрсөтүүнүн башында мен сиздер менен салам урматтуу көрүүчү деп учураштым. Мына ушул салам деген сөз сырдык сөз. Анткени ал менин ички сезимимди билдирип турат. Сырдык сөздөр адамдын кубануу, кайгыруу, өкүнүү, ыраазы болуу, кубаттоо, суктануу сыяктуу ички сезимдерин эркин билдирген жана турмуш тиричиликке карата айтылган сөздөр. Сырдык сөздөр кээбизди эмоционалдуу кылып турат жана аларды айтууда интонация негизги ролду ойнойт. Алар сүйлөм ичинде синтаксистик милдетти аткара албайт. Сырдык сөздөрдү жакшыраак үйрөнүү үчүн биз аларды 3 топко бөлүп карайбыз. Алар эркти билдирген сөздөр, ички сезимди билдирген сөздөр жана турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Биздин күнүмдүк кээбибизди ар кандай эмоция коштойт. Биз бирде таң калабыз, бирде кубанабыз, бирде кайгырабыз. Тилибизде мына ушундай ички сезимдерди билдирген айрым сөздөр кездешет. Биз аларды ички сезимди билдирген сырдык сөздөр деп атайбыз. Келиңиздер, алардын айрымдары менен таанышып алалы. Интонацияга көңүл буруңуз. Бах, суктануу. Бах, айлана кандай гана керемет. Бали, кубаттоо. Бали, эң сонун аткарылган ыр. Кап, өкүнүү. Кап, көрсөтүү бат эле аяктап калды. Апей, таң калуу. Апей, бат эле келип калдыңарбы? Пай, суктануу. Пай, бул жердин тоолору бийик экен. Сырдык сөздөрдүн экинчи тобу эркти билдирген сөздөр. Кыргыз эли табият менен таттуу мамиледе жашаган уюткулуу эл. Андыктан алар жаныбарды дагы өз эркине баш ийдире алган. Кыргыздар жаныбарларды кантип чакырат жана кантип айдайт, билесизби? Койду кош деп айдайт. Эшекти минип бараткан учурда к, ал эми атты минип баратканда чү деп айтат. Тоокту күч деп айдап, түтү деп чакырат. Итти кет, ал эми мышыкты пыш деп айдайт. Бул сөздөрдү айтканда жаныбарлар адамдын эркине баш ийет. Ошондуктан биз мындай сөздөрдү эркти билдирген сырдык сөздөр деп атайбыз. Бирок эркти билдирген сөздөр бир гана жаныбарларга карата айтылбайт. Алар адамдарга карата дагы айтылышы мүмкүн. Мисалы, алдый деген сөздү уккан наристе апасынын эркине баш ийет. Ошондой эле шүк, чүш деген дагы сөздөр адамды экинчи бир адамдын эркине баш ийдирет. Ошентип бул сөздүн бардыгы эркти билдирген сырдык сөздөр. Сырдык сөздөргө байланыштуу үчүнчү топ бул турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Кыргыз эли салтты бекем сактаган эл. Жакшылыктарда айтылган бардык каалоо тилектердин бардыгы турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөз болуп эсептелет. Мисалы, иш менен алектенип отурган кишиге карата иш илгери болсун деп айтылат. Ал эми жаңы баш кошкон үй бүлөгө куш бооңуз бек болсун деген каалоо айтылат. Жаңы балалуу болгон үй бүлөгө бешик бооңуз бек болсун деп тилек айтабыз. Мына мунун бардыгы турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Кыргыздар бир гана жакшылыктарга эмес, жамандыктарга дагы өзүнүн туура сезимин билдире алган. Мисалы, көз өтүп кеткен адамга карата артык айрылуу болсун, ыйманы саламат болсун, жаткан жери жайлуу болсун деген сыяктуу сөздөр айтылган. Мунун баары турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөз болуп эсептелет. Жана бул каалоолорго айтылган жооптор дагы сырдык сөз болуп эсептелет. Келиңиздер, алардын айрымдары менен таанышып алалы. Ак жол. Жолуң шыдыр болсун. Телегейиң тең болсун. Жолуң ачык болсун. Алдыңды мал бассын, артыңды бала бассын. Айтканыңыз келсин. Бирге болсун.
Сырдык сөздөр жөнүндө жалпы маалымат алган соң, аларды сүйлөм ичинде туура жазууну дагы үйрөнүп алалы. Мына бул 3 сүйлөмгө көңүл буруңуз. Бах, эрте мененки аба кандай гана таза. Эмне болуп кетти? Апей, жаң эле көңүлдө эмес белең? Абайлап бассаң болмок, ай. Эмнени байкадыңыз? Туура, сырдык сөз сүйлөмдүн ар кайсы жеринде жайгашкан. Тактап айтканда, биринчи сүйлөмдө сырдык сөз эң башында, экинчи сүйлөмдө ортосунда жана үчүнчү сүйлөмдө эң аягында. Мындай учурда тыныш белгилерин кантип коебуз? Сырдык сөз дайыма өтүр менен ажыратылат. Эгер ал сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин, сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагына, жана сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурда үтүр коюлат. Ошентип, кыргызча оңой көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ички сезимди билдирген сырдык сөздөр жөнүндө маалымат алдык. Сырдык сөздөр бир гана жагымдуу сезимдерди билдирип турсун. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө. Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.